بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Allah subhanahu wa ta'ala bizge faydalı ilimlerdi, jana salih amallardı nasip etsin. Bul savağız Ahemmiyetus salati fid din, namazdın dindegi zarıldığı jönündө. Bul namaz har bir musulmandan iki kelimeden kийинки эле talap kılına turgan amal болуп эсептелет. Har bir musulman Allah subhanahu wa ta'alanın жалгыздыгына iman keltirip, jana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din peygamber ekendigine iman keltirse, andan kийинки ошол эки келимеден кийинки эле талап кылына турган ибадат бул намаз болуп эсептелет. Бул намазды Allah subhanahu wa ta'ala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge hiç bir ортомчусуз парыз кылган. Башкача айтканда, Allah subhanahu wa ta'ala башка ибадаттарды Jibril aleyhissalam аркылуу парыз кылса, бул намазды ортомчусуз Allah subhanahu wa ta'ala өзү парыз кылып атат. Jibril aleyhissalam мен түшүргөн эмес. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge bul namazdı Mi'raj keçesinde 7-ci kavat asmandın üstünün ортомчусуз өзү парыз кылган Allah subhanahu wa ta'ala. Ошондуктан да алымдар айтышат, Allah subhanahu wa ta'ala'nын бул намазды ортомчусуз жана ошондой эле 7-ci kavat asmandын üstünün парыз кылып аткандыгы бул намаздын өтө жогорку даражада экендиги, намаздын орду өтө зарыл экендигинен кабар берет дешкен. Мисалы башка ибадаттар Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жерде турганда парыз болгон Жибрил алейхиссалам аркылуу. Ал эми бул намаз Mi'raj keçesinde Jibril aleyhissalam'dın ортомчусуз, bul периштесиz Allah subhanahu wa ta'ala'dan парыз болуп атат. Ал эми качан парыз болгондугуна келе турган болсок, алымдар айтышат, бул намаз Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Мадина шаарына көчүүсүнөн 3 жыл мурун парыз болгон дешкен. Кээ бир алымдар 1,5 жыл, андан бир аз көбүрөөк деп дагы айтышкан. Ал эми бул намаздын динибиздеги өкүмүнө келе турган болсок, бул намаздын өкүмү кандай? Же кээ бир мусулмандар, кээ бир инсандар окубай жүргөндөйбү, же кээде окубай койсо болобу, мунун өкүмү кандай? Ушуга келе турган болсок, айтканыбыздай бул эки келимеден кийинки эле талап кылына турган буйрук ибадат болот. Жана ошондой эле бул намаз диндин 5 негизинин экинчиси болуп эсептелет. Экинчи рукунун фәни мин арканил ислам. Бул парыз амал намаз. Эч бир инсанга ыктыяр берилбейт. Намаз окусамбы, же кээде окуп, кээде окубай, андай эмес, андай амал эмес бул. Бул ошол диндин 5 негизинин экинчи негизи болуп эсептелет. Жана келимеден кийинки эле талап кылына турган амал болуп эсептелет. Намаздын өкүмү бул парыз, рукун болуп эсептелет. Allah subhanahu wa ta'ala wa aqimus salata wa la takunu minal mushrikin. Силер намазды тургузгула, намазыңарды окугула, силер мушриктерден болбогула деп атат. Жана да башка аятта Allah subhanahu wa ta'ala hafizu ala salawati was salatil wusta. Намаздарга бекем болгула, жана ортоңку намазга бекем болгула деп Allah subhanahu wa ta'ala намазга буйруп атат. Бул буйруктардын баары намаз парыз экендигинен кабар берет. Жана да Allah subhanahu wa ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakata, намазыңарды тургузгула, зекетти бергиле, варкау мa'ar-raki'in, жана руку кылуучулар менен бирге руку кылгыла деп Allah subhanahu wa ta'ala намазга буйруп атат. Жана да мындан башка көптөгөн аяттарда Allah subhanahu wa ta'ala бул намаздын парыз экендигине буйрук берет. Парыз экендигин баяндап, бул намазды окуп, намазды тургузууга буйрук берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан Ибн Умардын риваятынан келген хадисте, бул хадис муттафакун алейх, Имам Бухари, Имам Муслим рахимахумуллах өздөрүнүн сахихтеринде чыгарган. Пайгамбарыбыз эмне деди? Буниял исламу аля хамс. Ислам дини 5 негизге курулган деди. Ошол 5 негиздин экинчиси бул хадисте келген. Ал кайсы? Бул биз айтып аткан намаз. Ислам дини
5 негизге курулган болсо, ошол негиздин экинчиси бул намаз болуп эсептелет. Жана да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Муаз радияллаху анхуну Йемен шаарына башчы кылып жиберип жаткан кезде, бул хадисти дагы имам Муслим рахимахулла өзүнүн сахихинде Муаз радияллаху анхудан чыгарат. Имам Бухари Ибн Аббас радияллаху анхуманын хадисинен чыгарган бул хадисти. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул сахабаны Йемен шаарына башчы кылып жиберип жатып айтат: "Иннака таати каумен мин ахлил китаб", сен китеп ээлеринен болгон бир коомго баратасың. Сен аларды эң биринчи Аллахтын жалгыздыгына ыйман келтиргенге жана менин пайгамбар экендигиме ыйман келтиргенге чакыргын деди. Фа инхум атаука лидалик, эгер алар ошол нерсеге ыйман келтиришип, ошол нерсеге чакырган сенин дааватыңа жооп бере турган болсо, алар ошол нерсеге ыйман келтирип, анда сен фаалимхум, аларга үйрөткүн, анналлаху ифтарада алейхим хамса салаватин фи кулли яумин ва лейла, bir күндө 5 убакыт намазды аларга Аллах субханаху ва тааля парыз кылгандыгын кабар берген деди. Эки келмеден кийинки эле пайгамбарыбыздын буйругун деп айтып жаткан буйругу бул намазга болгон буйрук болуп атат. Жана да белгилүү Жибрил алейхиссаламдын хадиси бар. Адам сүрөтүндө келип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан сураган кезде: "Эй Мухаммад, ислам эмне, ислам жөнүндө мага кабар айт" дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Ислам деген бул Аллахтын өзүнө жалгыз экендигине ыйман келтирип, жана Мухаммад Аллахтын элчиси экендигине ыйман келтирүүң, жана намаз окууң" деп 5 негизди эскерген. Ошондуктан бул намаздын өкүмү бул парыз, рукун болуп эсептелет. Инсандын, мусулман адамдын акылы өз жайында болуп турса, андан эч качан намаз түшпөйт. Сөзсүз түрдө ал өзүнүн абалына жараша окуйт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтпадыбы: "Эгерде сен туруп намаз окугун, эгерде туруп окуй албасаң, олтуруп окугун, олтуруп окуй албасаң, жатып окугун". Ушул сыяктуу инсандын абалына жараша талап кылынат. Бирок эч качан, эгерде акыл болсо, бул намаз эч качан инсандан түшпөйт. Бул намазды таштаган адам өтө коркунучтун үстүндө. Өтө коркунучтуу бул намазды таштаган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абдулла ибн Амр радияллаху анхумадан келген хадисте, бул хадисти имам Ахмад өзүнүн муснадында, Ибн Хиббан өзүнүн сахихинде чыгарган. Пайгамбарыбыз намазды айтып, намазды эскерип туруп айтат: "Кимде ким ошол намазга такай окуп, аны таштабай окуп жүрө турган болсо, ал адамга намазы нур болот кыямат күнү. Жана бурхан, далил болот. Жана кыяматта тозоктон, азаптан кутулуусуна себеп болот" деген. Ал эми кимде ким ал намазга такай окубай, намазды таштап жүргөн болсо, хадистин уландысында пайгамбарыбыз: "Лам якун лаху нурун ва ла бурханун ва ла наджатун ва хушира ма яумал кияма ма фираун ва хаман ва убай ибн халаф". Ал эми ким ал намазды таштап, аны такай окубай жүргөн болсо, анын намазы эч кандай ага нур да болбойт кыямат күнү. Далил да болбойт, жана ал кутулуусуна эч кандай себеп да болбойт. Ал адам кыямат күндө пайгамбарыбыздын хадисинин аягында Фираун жана Хаман, Убай ибн Халафтар менен бирге тирилип, ошолор менен бирге болот деди. Бул өтө коркунучтуу хадис. Ошондуктан мусулман адам бул намазга өтө бир жакшы мамиле жасаш керек. Айтканыбыздай, бул инсандын ыктыярлуу түрдө жасала турган амал эмес. Сөзсүз түрдө инсандан талап кылына турган амалдардын бири болуп эсептелет. Сөзсүз түрдө окуш керек болгон амалдардын бири болуп эсептелет. Жана да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул намазды мусулмандын мусулман экендигин билдирип тура турган нерсе деген. Бурайда ибн Хусайб радияллаху анхунун хадисинен келет. Бул хадисти имам Тирмизи, Насаи ва Ибн Мажа өздөрүнүн сунандарында алып келген. Бул сахих хадис. Пайгамбарыбыз айткан: "Биз менен, башкача айтканда мусулмандар менен жана мусулман эместердин ортосундагы айырма бул намаз" деген. Ошондуктан бул намаз мусулмандын мусулман экендигинин кабар берип тура турган, айырмалап тура турган нерсе, ибадат болуп эсептелет. Жана да бул намаз мусулман адам, инсан кыяматта эң биринчи сурала турган амал. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Ибн Мас'уд радияллаху анхунун хадисинен келет. Бул хадисти имам Насаи өзүнүн сунанында чыгарган. Пайгамбарыбыз айтты: "Аввалу ма юхасабу бихил абдус-сала". Инсан эң эле биринчи сурала турган, эң эле биринчи эсепке тартыла турган амалы бул намаз деди. Башка бир риваяттарда келет: эгерде
анын ошол намазы жакшы чыга турган болсо анын башка амалдары да жакшы болот деген сурагында. Эгерде ал намазы жаман боло турган болсо анын башка амалдары да жаман болот деген. Ошондуктан бул намаз мусулман адам кыяматта эң биринчи сурала турган Аллахтын акысы болуп эсептелет. Бул намазды таштоо тозокко түшүүгө себеп болот. Инсан тозокко түшүп калуусуна себеп болуп калат намазды таштоо. Анткени бул парз, рукун болуп эсептелет. Аллах субханаху ва таала Куранда алып келгендей, жаннат ээлери жаннатта туруп, тозокко түшүп калган күнөөкөрлөрдөн сурашат. Ма салакакум фи сакар? Силерди сакар тозогуна алып кирген нерсе эмне болду деп сурашат алар. Мусулман жаннатта турган жаннат ээлери тозокко түшкөн күнөөкөрлөрдөн. Силер эмне себептен бул тозокко түшүп калдыңар дегенде алар қалу лам наку минал мусаллин, биз намаз окугандардан эмес элек, намаз окуган эмес элек деп жооп беришет. Ошондуктан бул намазды таштоо бул тозокко түшүп калууга себеп боло турган амал, эгерде таштай турган болсо. Жана да бул намаз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өтө катуу осуят кылган амалдардын бири болуп эсептелет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Анас радиаллаху анхунун хадисинен келген хадисте, бул хадисти имам Ахмад өзүнүн мустадында чыгарган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул дүйнөдөн кайтыш болуп кетип жаткан учурунда, башкача айтканда акыркы жашоосунун акырында ооруп жаткан учурда төшөгүндө бул намазга пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям осуят кылган. Ас-сала деп. Намазга бекем болгула, намазга бекем болгула, намазга бекем болгула деп. Жада калса ошол хадистин аягында келет пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушинтип ушул осуятын айта берип пайгамбарыбыздын тили дагы ошол нерсени эмне дейт? Чарчап калды дейт да айтып атып. Ошондуктан бул намаз өтө бир мусулман адамдан талап кылына турган, мусулман адамдын өтө жакшы бир көңүл бөлүп аткара турган ибадаттарынын бири болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө бизде бул намазга өтө кош көңүл мамиле жасап, кээ бир инсандар ушундай абалдар пайда болгон, кээ бирлери жума намазга эле бара турган болсо, кээ бирлери баамдат намазды эле окуп коет. Кээ бирлери болсо, Аллах субханаху ва таала өзү сактасын, айт намаздарга барып калат. Кээ бирлери орозо айында таравих намазына барып эле коет. Бул нерселер өтө бул динибиздеги пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көрсөткөн нерсе эмес. Мусулман адам намазды ар дайым окуй турган болуш керек. Бул намаз айтканыбыздай инсан ыктыяры менен кээде окуп, кээде окубай турган амал болуп эсептелбейт. Аллах субханаху ва таала бизди өзүнүн ибадаттарына бекем инсандардан кылсын. Ва саллаллаху ва саллама аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.